Чыр-чатактар ар бир үй бүлөдө болот жана бул нормалдуу нерсе. Бирок нике бузулбашы үчүн кайсы чектен өтпөш керек? Күнөөнү бири-бириңерге оодарбагыла. Күнөөлүүсүң деп айтууга аракет кылуу эч нерсеге алып келбейт. Өнөктөш сизди басмырлап, өзүн коргой баштайт же сиздин кемсинткен сөздөрүңүздөн коргонуп баштайт. Бирок ал өзүн күнөөлүү деп эсептебейт. Бардык сөздөр сиздин жеке акыбалыңыздан келип чыгышы керек. Мен буга капа болдум же болгондо тынчсызданам. Байкасаңыз, болуп жаткан нерсени сиз туура эмес түшүнүп аткандырсыз. Бири-бириңиздин сезимдериңизге зыян келтирбөөгө аракет кылганы макулдашып алыңыз. Ажырашуу жөнүндө сүйлөбөңүз. Эгер сиз азыр муну чын эле каалап турсаңыз да, ажырашуу тууралуу сөз козгобоңуз. Бул ажырашууга барган биринчи кадам. Көп өтпөй ажырашуу менен коркутуу адатка айланат же өнөктөш сиздин сөздөрүңүзгө маани бербей калат. Ажырашуу жаңжалдан чыгуучу эң оңой жол деген ойдо калат. Башкалар менен салыштырбаңыз. Өзүңүздү да, жубайыңызды да, мамилелериңизди да башкалар менен салыштырбаңыз. Сиз өзүңүз толук инсансыз жана мамилеңиз да индивидуалдуу. Так силерге окшош болгон эмес жана болбойт дагы. Башкаларга салыштыруу менен сиз өнөктөшүңүздү жетиштүү деңгээлдеги инсан эмес дегендей кодулайсыз. Ал сөз учурунда сизге идеалдуу жакка орой түрдө колу менен жол көрсөтүп коет. Эски таарынычтарды козгобоңуз. Өткөн нааразычылыктардын коштоосунда жашоо жана жаңы жаңжалдарда аларды колдонбоңуз. Бул чоң жаңылыштык. Чыныгы көйгөйгө жана анын чечилишине көңүл буруңуз жана от чыгып кетишпеши үчүн ага май тамызбаңыз. Мындан тышкары өтүп кеткен нерсе дайым эстей бергенден пайда жок. Сиз аны кечиргенсиз жана ал фактыга моюн сунгансыз. Ошондуктан күнөөлөрдүн кечирилиши үчүн кайрадан өкүнүүнү талап кылбаңыз. Сүйлөп аткан сөзүңүзгө көңүл буруңуз. Чындыгында ачууланып турган вакытта аны аткаруу өтө кыйын. Бирок кокусуктан учуп чыккан сөз менен шеригиңизди өмүр бою жарадар кылып аласыз. Ал да сизге катуу жооп бериши мүмкүн. Ошентип өз ара ажылдашуу диалогу конструктивдүүлүктөн ажыратат жана таарыныч экөөңөрдүн тең жүрөгүңөрдө сакталып калат. Эгерде чыр-чатак учурунда сиз чектен өтүп, катуу кетип жатам деп ойлоп баштасаңыз, терең дем алып, сүйлөшүүнү бир азга токтотуп, өзүңүзгө келүүгө аракет жасаңыз. Чыр-чатактарды тынчтык жолу менен чечүүгө аракет кылыңыз. Ошондо бекемникке жана бактылуу үй бүлөлүк жашоо болот. Бул Алыс Таба каналы. Эгерде биздин маалыматтарыбыз жаккан болсо, лайк басып, комментарий калтырып, досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз.